Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Адам менен канчалык чогуу жашап жанында жүрсөң деле анын толук сырын билүү кыйын экен. Анткени адамдын жүрөгүндө эмне болуп жаткандыгын жараткан өзү эле билбесе башкабыз биле албайбыз. Бул тасма так эле ушул сөздөргө ылайык келип, сыртынан таптатынакай көрүнгөн адамдын ичинде өтө бир коркунучтуу нерселер бар экен. Анда эмесе сөз башынан болсун. YouTube каналыбыздын аналитикасын карасак, тасмабыздын көпчүлүк бөлүгүн Россия жеринде эмгектенген бир туугандарыбыз көрөт экен. Андыктан Москва шаарында иштеген досторубузга жаңылыгыбыз бар эле. Сиздин документ маселеңизде бир аз оорчулуктар пайда болгон болсо, Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Анткени байкебиз көп жылдан бери ушул тармакта эмгектенип, көпчүлүк мекендештерибиздин бөтөн элде таза документ менен жүрүшүнө көмөк көрсөтүп жүрөт. Андыктан байланыш номерин издесеңиз, тасманын алдындагы описанияга калтырып коем. Же болбосо +7 901 547 86 17 номерлерине коңгуроо кылып толук маалымат алып алсаңыз болот. Сиэтл шаары 1969 жыл. Секретарша болуп иштеген Лиз Кендалл деген кыз өзүнүн курбу кызы менен эс алып олтурган. Бирок бул жерде жалаң жаштар эс алгандыктан Лиз өзүн аябай эле башкача сезип жатты. Бирок алардан алыс эмес жерде бир баланы байкап турганын көрүп калат. Анын аты Тед Банди болчу. Бир кезде Тед Лиздин жанына келип экөө таанышып, сүйлөшүп, бир маалда эле жакындаша башташат. Эс алуу аяктаган кезде Тед Лизди үйүнө чейин жеткирип барып, биз ошол жерде Лиз буга чейин турмушка чыгып, анын кичинекей кызы бар экенин түшүнөбүз. Бирок бул нерсе Тедди аркага качырган жок. Анда Лиз дагы Теддин кетпегенине кубанып, экөө бир кезде уйкуга кетип, бул окуядан кийин эки каарманыбыз чогуу жашап үй бүлө болуп калышат. Алар Лиздин кызы Моллини чогуу чоңойтушуп, арадан көптөгөн жылдар өтүп, каармандарыбыздын бактылуу көз ирмемдери менен 1975 жылга дагы жакындап калган. Бул убакта Аспен шаарында өтө бир коркунучтуу окуялар башталып, кыздар биринин артынан бири өлүп, анан дагы зордукталгандар көп болуп жатты. Анда окуяга күбө болгон кээ бир адамдар бир татынакай баланын фотороботун тартип сактоочуларга тартып берип, алар кабарчыларга фотороботту жөнөтүп гезиттерге дагы чыга баштайт. Биз ушул жерде тартылган фоторобот каарманыбыз Тедге аябай эле окшош экенин көрөбүз. Күндөрдүн биринде унаасы менен келе жаткан каарманыбызды тартип сактоочу токтотуп, колуна кишен салып кеңсеге алып кетет. Кызыгы анын унаасынан түшүнүксүз ар кандай буюмдар чыгып, анан дагы буга чейин зордукталган кыздардын бири күбө катары чыгып, Тедди зордуктоочу катары көрсөтөт. Ошентип Теддин үстүнөн сот иши башталып, бирок соттун чечими азыр чыга элек болчу. Мындан соң үйүнө келген каарманыбыз болгон окуя тууралуу Лизге унча укпай, мен болгону жолдо катуу ылдамдыкта жүрүп койдум эле, ошон үчүн эле кармап алышты деп коет. Бирок бул нерсе менен эле Теддин жашоосу оңолуп кеткен жок. Ал Лиз менен сүйлөшүп жатып, тартип сактоочуларга бирөө коңгуроо кылып менин атымды айтыптыр. Анан дагы жанагы мага көрсөткөн кызга биринчи менин сүрөтүмдү көрсөтүшсө, ал ушул сүрөттөгү бала болсо керек деп толук ишеним менен айтпай эле күмөн санап айтыптыр. Анан дагы жолдо турган унааны көрүп жатасыңбы? Ошол унаа менин артымдан ээрчип жатат эмнегедир. Бир болсо мага бирөө өч болуп түрмөгө олтургузусу келип жатат окшойт деп айтып, анан дагы биз ушул жерде Тед юристикке окуп жаткандыгын түшүнөбүз. Бирок анын сүрөттөрү гезиттерге чыгып кеткендиктен кыздар андан коркуп, китепканада дагы сабагына тынч даярдана албай, аны аңдаган унаа дагы деле аңдый берди. Эй, стойте! Эй! Я знаю, что вы за мной следите! Кто вы? Кто вас послал? Ошентип Теддин үстүнөн болгон сот кайрадан уланып, бул тууралуу Лиз дагы билип, бирок ага каршы күбөлүккө чыгып жаткан кыздын далилдери так болбой жатты. Анткени ал зордуктаган адам так эле Тед деп айта албай жаткан. Ал менимче ушул болсо керек деген күмөндөр менен гана чектеле берет. Бир күнү эки каарманыбыз келе жатып, Тед эски таанышы Кэрол Энди көрүп калат. Алар буга чейин бир жерде чогуу иштешкен экен. Анда Кэрол Тедди жакшы көрүп айтор, Лизди көзүнө деле илбей, мен сенин башыңа түшкөн мүшкүл жөнүндө уктум, буйруса баардыгы жакшы болот. Ал күбөлүккө чыгып жаткан кыз башка бир сулуу жигитти көрүп калып, сени күнөөлөп жатат окшойт. Бул нерсе дагы өтүп кетер десе, Лиздин жини келип, жүр эми сулуу жигит кеттик деп алып кетип калат. Ошентип сот иши аягына чыгып, каарманыбыздын жактоочусу канчалык аракет кылбасын, сот чечим чыгарып Тедди түрмөгө олтургузат. Күндөрдүн биринде кайгыга батып калган Лизге түшүнүксүз эле бир адам коңгуроо кылып, мен тергөөчүмүн деп айтат. Көрсө Тедди буга чейин кылмыш кылды деп түрмөгө олтургузганы аз келгенсип, аны дагы бир Колорадо штатында болгон кылмышка шектешип, ал жакта дагы бир кызды өлтүргөн деп каарманыбыздын үстүнөн дагы бир жолу тергөө жүрө баштаптыр. Ошентип 1977 жылы Тед Бандини Колорадо штатындагы түрмөгө которушат. Бул убакта Лиз эмне кылышын билбей ичкиликке дагы бериле баштаган эле. Анда курбу кызы келип, ага жакшы сөздөрүн айтып, балким Теддин чындап эле күнөөсү бардыр. Болбосо анын аты жөнүн тартип сактоочулар кайдан алып алат? Күбөлөрдүн айтымы боюнча анын унаасы дагы кылмышкердин унаасынын так эле өзү экен. Эми көп эле кайгыра бербечи, Лиздин жини келип курбу кызын кетирип жиберет. Ошентип каарманыбыздын үстүнөн дагы бир кылмыш иши боюнча сот отуруму башталып, айыптоочу соттон дароо эле Тед Бандиге каршы өлүм жазасын суранат. Бирок
Бирок кандай болбосун соттун чечими бул иш боюнча чыга элек болчу. Тед Лизге коңгуроо кылса, Лиз дагы Тед менен сүйлөшкүсү келбей, мен сенин үстүңдө болгон дагы бир сот отурумун көтөрө албаймын, ошондуктан сен жака барбаймын деп айтат. Биз мындан соң Теддин бийиктиктен секирип бир нерсеге даярданып жатканын байкайбыз. Ал убакта кабарчылар дагы түрмөгө келип, Тедден ар кандай сурамжылоолорду алышып, ал кабарчыларга кылмышын такыр мойнуна албагандыгын айтып, чырайы келишкен сулуу жигит болгондуктан түрмөгө олтурса дагы эл арасында аты чыга баштайт. Биз күндөрдүн биринде каарманыбыздын бийиктиктен эмне үчүн секирип жатканын түшүнүп калабыз. Көрсө ал кабалган жерден качууну мерчендеп жүргөн экен. Бир күнү сот отуруму болуп жатып, тыныгуу учурунда каарманыбыз терезе жакка барып ал жерден секирип качып, бул тууралуу маалыматтар дароо эле сыналгыдан дагы кабарлана баштайт. Арадан жылдар өтсө дагы Лиз Тедди такыр эле унута албай дагы деле кайгыда жүргөн. Бирок түрмөдөн качып кеткен каарманыбыздын эркиндиктеги жашоосу көпкө деле уланган жок. Арадан 6 күн өткөндөн кийин эле аны Аспен шаарынын четиндеги тоолордун арасынан таап келишет. Күндөрдүн биринде Лиз түрмөдө олтурган каарманыбыз Тед Бандиге келип жолугуп, Лиз Тедге мен сени чындап аябай катуу жакшы көрөм. Бирок сенин үстүңдө болуп жаткан иштерге мен чыдабай калдым. Ошондуктан мындан кийин сени күтө албаймын. Эми кош болгон экөөбүз көрүшпөй деле калышыбыз мүмкүн десе, Тед ага карап, мен түрмөдөн качып кетемин, сөзсүз бирге болобуз. Дагы бир аз сабыр кылып койчу деп эле Лизден суранып жатса, Лиз болбой эле ал жерден кетип калып, Теддин дагы көзүнөн жаштар тегеренип кетет. Буга чейин эч ким менен сүйлөшпөй түн болуп кеткен Лиз жаңы жашоо баштайын деп ниеттенип, жумушта чогуу иштеген адамдар менен сүйлөшүп бир аз болсо да көңүл ачыла баштайт. Анда биз Теддин дагы бир жолу түрмөдөн качканга аракет кылып жатканын көрөбүз. Андыктан аракетке берекет дегенде Тед түрмөдөн качып кеткенге мүмкүнчүлүк таап, сыналгыдан түрмөдөгү өтө бир коркунучтуу кылмышкер качты деп бере баштайт. Бир кезде Лиздин эшигинин коңгуроо басылып, ал жерге Майк Фишер деген тергөөчү келип калыптыр. Ал Лизге жакшылап эскертип, Тед түрмөдөн качып кетти, ал жөнүндө уксаңыз керек. Ошондуктан сизде ал жөнүндө кандайдыр бир маалымат болсо бизге сөзсүз бериңиз. Эгер билип туруп бербей турган болсоңуз, кылмышкерге жардам берди деген айып сизге дагы тагылып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул ишке олуттуу карашыңызды каалаймын. Анткени Теддин кылган кылмыштарын чындыгын билсеңиз, оозуңуз ачылат. Кантсе да бул нерсени сизге таштап кетейин деп Лизге кагаз таштап кетет. Биз бул убакта качып жүргөн каарманыбыз кармалбай эле эс алуучу жайда кыздар менен эс алып жатканын көрөбүз. Эртеси күнү эле кабардан Флорида штатынын кыздар жата турган жатаканасында өлүм болгону тууралуу кабарлай баштайт. Ал жерде белгисиз адам 2 кызды өлтүрүп, алардын бирин зордуктап, ал аз келгенсип андан башка 3 кызды дагы сабап, көчөдө кетип бара жаткан бир кызга дагы кол салыптыр. Бул окуядан көп өтпөй эле каарманыбызды ошол кылмыш болгон Флоридадан кармап алышат. Сыягы бул кылмыштын баардыгын чындап эле Тед кылып жатат окшойт. Ал Лизге дагы бир жолу коңгуроо кылып, мени Флоридадан кармап алышты, сен мен жөнүндө өтө бир жаман нерселерди угушуң мүмкүн. Бирок сен ал нерселерге ишенбе, мен буларды аткарган жокмун десе, Лиз жини келип байланышты өчүрүп салат. Ошентип Флориданын кабарчылары дагы түрмөдө отурган Тед Банди жөнүндө маалымат чыгарышып, ал дагы кабарчыларды көргөндө өзүнчө эле публикага иштеп, өзүн күнөөсүздөй алып жүрүп эле башкача боло баштайт. Но меня еще услышат. Спасибо, Кен. Спасибо. Бирок эң кызыгы, Флоридада кылмыш болгон жерден каарманыбызга тиешелүү эч кандай издер дагы табылбаптыр. Биз күндөрдүн биринде Тед буга чейинки таанышы Кэрол Энн менен сүйлөшүп отурганын көрөбүз. Көрсө ал Лизге канчалык коңгуроо кылса да, Лиз коңгуроону албай коюп Кэролго чалыптыр. Биз ушул жерден бул кыздын Тедди аябай эле жакшы көргөндүгүн байкайбыз. Ал Тед эмне десе дагы баардык сөзүнө ишенип, мен эмнени кааласаң ошону аткарамын. Сага жакыныраак болуш үчүн Флоридага дагы көчүп келгенге даярмын. Айыптоочулар сага кандай күнөө коюп жаткандыгын билемин. Мен бирок алардын бир дагы сөзүнө ишенбеймин деп айтат. Ошентип мамлекет тарабынан Тедке жактоочу дайындалып, ал каарманыбызга, эгер сиз күнөөңүздү мойнуңузга ала турган болсоңуз, сизге өлүм жазасын беришпейт. Болгону өмүр бою түрмөдө каласыз. Теддин жини келип, мен кантип жасабаган нерсемди мойнума алам деп эле кызалана баштайт. Ошентип 1979-жылы келип Флорида штатында сот отуруму башталып калат. Бул сот ишине кабарчылар дагы кирип катыша баштайт. Буга чейин мындай окуялар болгон эмес эле. Каарманыбызды канчалык мыкаачылык менен болгон кылмыштарга айыптаганына карабай, ал сот отурумду көрүш үчүн кыздар аябай эле көп келе баштайт. Кээ бири бул кылмыш жөнүндө укканда корко баштаса, кээ бири Тед Бандини жакшы көрүп калдым деп айтып, бул чындыгында аябай татынакай бала экен, бул кылмыштарды кылбаса керек. Мен ичимден коркуп жатам, бирок анын жүзүн көргөндө жибип кетет экенсиң деген ар кандай сөздөрдү сүйлөй башташат. Бул убакта Тед Кэролго ар кандай сөздөрдү үйрөтүп, Кэрол кабарчыларга бул сөздөрдү айтып, каарманыбыздын жакшы жактарын көрсөтө баштайт. Буну сыналгынан көрүп жаткан Лиздин жумуштагы чогуу иштеген бала менен мамилеси жакындай баштаган эле. Ал бала Лиздин байланыш аппаратынын проводун үзүп салат. Ошондуктан Тед ага канчалык коңгуроо кылбасын, байланышка
такыр эле чыга албай койду. Бир күнү Теддин жактоочусу анын апасын түрмөгө алып келет. Көрсө ал апасын ортого салып Теддин күнөөсүн мойнуна алуусун суранып жаткан экен. Анткени күнөөсүн мойнуна алса биз буга чейин билгендей ага өлүм жазасын бермек эмес. Анда Теддин жини келип эмне дешин билбей, макул мен ойлонуп көрөйүн, апамды бул жака мындан кийин алып келбегиле деп. Эртеси күнү сот отурумунда ордунан туруп сүйлөнү баштайт. Анда Тед сотко кайрылып, менин жактоочумду иштен алууңузду суранам. Анткени ал мени күнөөңдү мойнуңа ал дегенден башка эч нерсе кыла алган жок. Ошондуктан уруксат берсеңиз мындан кийин өзүм жактоочу болоюн деп. Анан дагы жактоочум айткандай күнөөмдү мойнума албаймын десе, жактоочусу жини келип эле ал жерден чыгып кетет. Ошентип сот иши уланып бир күнү дарыгер суракка чакырылды. Анын айтымы боюнча өлгөн кыздын бирөөсүнүн жан башында тиштелген из бар экен. Тиштелген изди айыпталуучу Теддин тиши менен салыштырса так эле ошонун тишинен калган из болот. Анда өзүнө өзү жактоочу болгон Тед дагы деле публикага иштегенин токтотпой, тойго бара тургансып өтө бир саркеч кийинип келген аз келгенсип, ал жерде олтургандын баардыгына күлкү тартуулап упай иштей баштайт. Бир күнү Тед Лиске дагы бир жолу коңгуроо кылса, байланышты жаңы жигити алат. Анда Тед анын ким экенин түшүнбөй Лиске айтып койгула, мен аны жакшы көрөм деп эле жини келе баштайт. Сыягы Тед чындап эле Листи өтө катуу жакшы көрөт окшойт. Кечинде Лис олтуруп алып Тед жөнүндө кабарды дагы көрүп жатса, жигити Джерри сыналгыны өчүрүп салды. Анда Листин жини келип, сен эмнеге мени Тед менен байланыштыргың келбей жатат? Эмне мынчалык кызганып жатасың десе, Джерри Лиске аны жакында өлүм жазасы күтүп турат. Сен анын кылган кылмыштарына күнөөлүү эмессиң го, өзүңдү мынчалык кыйнадың. Эми аны унутсаң болот десе, Лис ыйлап жиберип, бунун баардыгына балким менин күнөөм бардыр. Анткени мен бул окуялар башталганда сыналгыдан фотороботту көрүп, аны Тедке окшоштуруп, тартип сактоочуларга чалсам, Теддин унаасы кылмышкердин унаасына окшобойт экен. Бирок сиз жүрөгүңүздүн тынчтануусун кааласаңыз, биз ал адамдан сурак алалы. Анын аты ким десе, Лис Тед Банди деп айтып берген экен. Балким чындап эле Лис айткандан кийин Тед Бандини тартип сактоочулар кармашып, чыныгы кылмышкерди кармай албагандыктан бардык күнөөнү ага жаап жаткандыр. Кантсе дагы арадан убакыт өтүп сот отурумунун акыркы күнү келип, айыптоочу Теддин кылмыштары аныкталды, аны өлүм жазасына тартыш керек десе, өзүнө өзү жактоочу болгон Тед мени жок жерден эле кармап алышып кылмыштарга күнөөлөп жатышат. Бул тергөөчүлөрдүн кемчилиги деп өзүнүн күнөөсү жок экенин айтып, эми соттун чечимин баардыгы күтүп калышты окшойт. Кызыгы соттун жүрүшүндө Тед Кэрролдон аны менен үйлөнөлү деп колун сураганга дагы жетишип калыптыр. Ты выйдешь за меня? Ваша честь. Ошентип соттун чечими чыгаардын алдында Кэррол каарманыбызга бир кабарын айтат. Көрсө экөөнүн ортосунда буга чейин үй бүлөлүк мамилелер дагы болуп, Кэрролдун боюнда болуп калган экен. Анда сыналгыдан көргөндөр дагы сотто отургандар дагы баардыгы тынчтанып, соттун чечимин күтүп калышат. Виновным по всем пунктам. Решение единогласное. Чечим чыккандан кийин сот Тедке кайрылып, мен көптөгөн адам өлтүргүчтөрдү көрүп жүрөмүн. Бирок сиздей адамды биринчи жолу көрүп жатам. Анткени кылынган кылмыштар өтө бир мыкаачылык менен кылынган. Бул жөнөкөй адамдын оюна дагы келе турган нерсе эмес. Сиз сыртыңыздан аябай акылдуу адамсыз. Анткени окууңузду аяктаганда сизден өтө бир мыкты юрист чыкмак экен. Бирок сиз башка жолду тандап алыпсыз десе, ыйлагысы келген Тед дагы жооп кайтарып, сиздер такыр эле күнөөсүз адамга өлүм жазасын чыгарып койдуңуздар. Бул кылмыштарды мен аткарган эмесмин деп эле көзүнөн жаш агып кетет. Окуядан кийин арадан 10 жыл өтүп 1989 жыл болуп калган. Бул жылы чечим аягына чыгып, Тедди өлүм жазасына тартыш керек болот. Күндөрдүн биринде акыркы жолу Лис Тедке жолугайын деп түрмөгө келип, мен сага бир чындыкты айтайын, бирок сен дагы мага чындыкты айткының. Тартип сактоочуларга сен жөнүндө маалыматты мен бергемин, аты жөнүңдү дагы мен айтып бергемин. Ошондуктан ушул убакытка чейин сени күнөөсүз эле камап коюшту деп өзүмдү күнөөлөп жүрдүм. Ошондуктан чыныңды айтчы, ошол кыздарды сен өлтүргөнсүңбү же сен өлтүргөн эмессиңби? Ал кыздардын бирөөсүнүн башы жулунган экен, аны эмне менен жулгансың десе, Тед эмне дешин билбей, терезеге колу менен ара деп жазып коет. Муну окуган Лиз эмне кылышын билбей коркуп эле сыртка качып чыгып кетет. Анткени ал ушул убакытка чейин эчтекени билбей эле адам өлтүргүч менен чогуу жашап, анан дагы ага кызы Моллини жалгыз таштап кетип жүргөн эле. Түрмөдөн сыртка чыкса аны Джерри менен кызы тосуп алат. Бул убакта Молли чоңоюп таптатынакай кыз болуп калыптыр. Ошентип Теддин үстүнөн 1989 жылы 26 январда өлүм жазасы аткарылып, ал өлөрүнө бир күн калганда мен 30дай кызды өлтүргөнмүн деп мойнуна алган экен. Бирок чындыгында ал өлтүргөн адамдардын саны андан дагы көп болушу мүмкүн. Биз тасманын аягында чыныгы Тед Бандинин видео тасмаларын көрүп, бул тасма болгон окуядан алынганын түшүнөбүз. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Каналыбызга катталып тасма жөнүндө оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Андыктан кийинки тасмада көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, ар дайым жамандыктан алыс кыл деп жараткандан тилеп жүрөлү.